Париж шаарында өткөн Жайык Олимпиада оюндарында күмүш байге уткан Мунарбек Сейитбек уулунун үйлөнүү тою үйүндө эле өттү. Бул тууралуу мушкер өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына жазды. Ал кайрылуусунда кыргызстандыктардан ысырапкорчулукка жол бербөөнү суранды. 24 август мен үчүн дагы бир Кудайымдын буйруган жакшы күндөрүнүн бири болду. Жубайлуу болуп эки дүйнө бактылуу болууга аттандым. Ажообуз айткандай, ысырапкорчулукка жол бербөөгө кошуламын жана силерди да чакырамын. Үйлөнүү тоюм шарият жолунда жана үй шартында болуп өттү. Баарыңыздарга бекем ден соолук жана бакыт каалаймын. Мамлекетибиз дагы да өнүгө берсин деп жазды Мунарбек Сейитбек уулу. Мунарбек Сейитбек уулу буга чейин сүйүктүүсүн колун сураганын маалымдаган. Ал 24 августта үйлөнгөн, мушкер жубайы Нокендин кызы экенин билдирген.